Атам каякта дейт, бут кийимин кийип алып, атама кеттик деп. Дем алыш күнү 23 октябрда биз уктап атканбыз. Анан 8 чамасында ошол үйгө милиция кызматкерлери келишти. Анан ушундай үйдү тинтүүгө алабыз деп айтышты да. Анан ошол киришти үйгө, үйдү тинтүүгө алышты. Анан Эрланды кошо алып кетишти. Андан кийин эле дароо ошол 48 саатка камалды деди. Эрланга ошол кемпир-абад иши боюнча башкаларга окшош кемпир-абад иши боюнча дагы иш козголду. Башаламандыкты уюштуруу деген беренеси менен иш козголду. Үйүңөрдү тинтүүгө алабыз дегенде ошол үйдө баягы курал жарактар деген мааниде ошол үйдү карап издешти. Анан албетте эчтеке табышкан жок. Үйдө ошол балдардын ойногон жанагы компьютерлер бар болчу. Балдарыбызга коюп берип койчубуз да, ошону алып кетишти да. Анан ошого көрсөтмө берет деген негизде Эрланды да алып кетишти да. Ошо акыркы жолу ошол сотто бизде сүйлөшүүгө бир аз мүмкүнчүлүк берди, бир аз убакыт. Анан ошондо бир аз сүйлөшкөнгө убакыт болду. Апабыз менен дагы, анан мен менен. Балдарды сурады дароо эле. Өзүңүздөр көргөндөй эле биздин балдар азыр кичинекей, кичүү балабыз 1 жаш 4 ай, кызыбыз болсо жакында эле 3кө чыкты. Азыр ушундай сонун убактарда балабыз чуркап калды, кызым болсо тыкылдап сүйлөп калды. Анан мындай ошолорду Эрлан мындай көрбөй жатканы бир аз өкүндүрөт да. Бүгүн ошо Эрландын мыйзамсыз абакта отурганына 39 күн болду. Атасына аябай жакын болчу да. Ошол төрөлгөндөн баштап эле атасы өзү карап, атам каякта дейт, бут кийимин кийип алып, атама кеттик деп. Анан ошол телефондон дагы сүрөттөрүн көрүп калса, ата деп мындай куса болуп, ыйлап калат да. Азыр ошол мындай Эрлан деп баягы атын дагы мындай атабай, анткени бала аябай сезгич келет эмеспи? Дароо ушундай токтоп калат да, мындай мындай дароо көңүлү бузулуп, ойлонуп, анан башында ушу түнкүсүн дагы чочуп ыйлап аткан убактары болду да кызымдын. Анан кошуналардын кыздары өткөндө отурсак, атасы келе жатса жүгүрүп, ата деп кыздар чуркап кетсе, менин кызым деп токтоп кызыктай болуп калды да. Ошондо аябай мындай жүрөгүм башкача болуп кетти чынында. Алаксытканга аракет кылам да, анткени баары бир атасынын мен мындай орду башка да. Мен баягы мээримимди төгүп, буларды алаксыткан менен баары бир ошол кызым атасын тааныйт, жакшы билет. Эрлан жарандык активист, баягы эркин журналист катары ошол дайыма өз оюн ачык айкын айтып келген. Анан ошол жакында дагы Тажикстан кол салганда ошол элим жерим деп ошол маалыматтык майданда дагы өзүнүн активдүүлүгүн көрсөттү да. Ошондой эле кемпир-абад боюнча дагы өз оюн ачык айкын жазып жаткан, жерибиз берилбесин деп. Эрлан чындыгында эл үчүн, жер үчүн күйгөн чыныгы патриот адам. Анан ушунчалык эли, жери үчүн күйүп жаткан убакта мыйзамсыз абакта отурганы чындыгында аябай өкүндүрөт. Конституция боюнча дагы ошол Кыргызстандын ар бир жараны өз оюн ачык айкын айтканга укугу бар. Ошондуктан жолдошумдун Эрландын бүгүнкү күндө эч кандай күнөөсүз, мыйзамсыз абакта отурганын мен негизсиз деп эсептеймин. Андыктан ошол алдыңкы күндөрү ошол акыйкаттуу түрдө
эрландын бошотулушун мен талап кылат элем да. Али кыска комментарий өзүңүздүн айыптоо боюнча. Акты бербегиле. Кемпирабад кыргыздын жери. Не нашли никаких воззваний для переворота или посягания на конституционный строй, такого тоже не было. И на каком основании они вот это